алмаз 1 деп есептелінеді. Чумный костюм многоразово использование деп аталады да. Мен аз сіздерге бұны барын ашып көргізем. Ашқанда içinde мынакей паспорты бар да. Мына içinde қарасаңыз, мұның барын қарап. Мына бұл. Так, бұл атайын медицинская подклассная пленка деп аталады. Бұл атайын бұны обработка қылып тазаласа болып тұрады да. Бұл мына бахила деп қойды, мына бұл. Бұтқа кетір. Бұтқа кетті, бұл. Бұл ошорлы материалдан фартук. Мынаки фартук. Мына. Бұл фартук бұл есептеледі. Бұл жана анда белгілеңіз. Фартук. Бұл носки. Бұл очки, защитные очки. Бұл резиновый қолғаптары işleткенге. Еме бұл марлева маска деп қойды, бет қап. Мынакей. Мен сізге берген қағаздардың ішінде бардығы қандай киіледі, қандай болады мұна. Тағылады, арқасынан байланады. Анан бүткөндөн кийин бул дагы обработка болот, тазаланат, кайрадан колдонулат. Бул халат. Мына. Эмблемасы менен. Бул жанакы косынка деп коет мына. Бул өзү негизи. Ошондой деп разработка болгондо бул костюм. Алып аны тагып кадимкиде мында болгондо анча эми кирбейт. Бул пижама. Бул пижама. Мына бул үстү. Бул асты. Мынакей. Бул сумкасы. Эгерде сиз байкадыңыз, мына список боюнча бардыгы бар. Эми буну баягы башталбады, жалаатта башталганда базарлардын баары жабык болду. Бул бияздын метри 200 сомдон алдык. Ошол кезде вице-премьер-министр Бороновдун жардамы менен базарларды ачтырып, бардык элдер коркуп базарга чыкпай койду. Алар барып ачтыртып, болгондордун баарын ташып сатып алдык да, кымбат кетти. Бул бир пленка медицинского эсептелинет да. Буну Россиядан алдык. Бизге бир 10 келип калып, машиналар чыгып калып, ошолго жүктөп келдик. Ошондо булардын жана аксессуарлары бар да. Мына нерсеси, ошол эле мына липучкалар, булардын баары базардан. Бунун баардыгын ачтыртып алдырдык. Ошондо бир эле мына костюм, мына эмеги тиккенине 7 метр кетет. 7 метрде 200 сом көбөйтсөңүз 1400 сом акча болот. Ачкилер ошол кезде билесиздер 390-450 сомдон болду. Себеп базар жабык, Кытай жабык. Кытайдан бир да самолет учуп келген жок. Себеп дегенде учуп келсе дагы алар жанакында дипломатик груздорду, каттарды алып келип турду дагы, грузду алып келгенде мүмкүнчүлүк болгон жок да. Баардыгы ошол жанакы өкмөттүн жардамы менен, анча-мынча бизнесмендин жардамы менен алынган нерселер да бардыгы ошол кезде алынган. Бул негизинде мынчалык көп кеч эмес. Ошонун негизинен булардын баасы ошол 6000ге чейин чыгып кетет да. Булар 5,5 миңден сатылган жерлер бар. Арзан алганда арзанга баасы түшөт, себестоимость түшөт. Анан жанакы сиздер айткан эме боюнча бунун бардыгы 6000 эмне үчүн, анан 1000 сомдукка такап атпайбы? Эми элдин баардыгы тигип сатып атат. Аларды мен жакшы туура түшүндүм. Себеп дегенде азыр мынаны бирөө көрсө буну деле алып туруп, тигип туруп 10 жолу жууп кие бер десе болот. Жок, анын үчүн эми атайын уруксат болуш керек. Уруксат берген органдар текшериш керек. Булар чындап эле ошондой колдонсо болобу, болбойбу деп тыянак чыгаргандан кийин кийиш керек да. Анан меники азыр кече эле бирөөсү телефон чалсам айтат, менде многоразовый 600 сомдон дейт. Эмне десем дейт, аны жууп тазалап койсо болот. Аны жууганда эмес, буну алып автоклавка салып, буну обработка кылат. Бир определенный 100 градустан жогору эме болот булар. Сертификат. Сертификаттын аркасын карасаңыз, баардыгына жазылган. Баардыгы.
Септегенде Кім беріп отыр деймін. госстандарт беріп жатады. Салыштырмалы 1000 сом менен 6000 сомдун ортосундағы элдерге чындап эле бул эме сенсацияда 1000 сом турса анан кийин 6000 сомго эмне калды деген сөз менен азыр ар бир жазган адам эле ушуну кошуп атат да. Жанакы Минздрав 10 эсе көп алды деп. Эгерде эсебин чыгарып келгенде мынаны 10 жол жууп 10 жол иштетсеңиз, 600 сомдон айланат. 600 сомдон айланат. Берки одноразовыйлар бар да, алар 4 сааттан ашык кийгенге болбойт алардычы. 4 сааттан кийин алар ташташ керек. Эми биз бул сферада 21 жыл болду. 21 жылдын бир 15 жылын биз ушул тармак, ушул товарлар менен иштешебиз да. Бул противнический костюмду биз бир 10 жылдын тегерегин алып келебиз. Жылына 5, 10, 15 алып келчүбүз. Септембер мына противнический институт бар бизде, ошолор алчу. Талаага чыкканда жанакы иштеген ошолорго берчү да. Азыр бул деген сөз булар красный линияга иштетилет. Биринчи адамдар ооруп атат деген сиздер айтып атпайсызбы? Ошо ооруган адамдардын ичинде иштетилет да барчы. Калгандары ана беркилер. Бак 2400гө алдык деп жана ким айтып атпайбы? 2400 алгандардын бардыгы алып жанакындай эме болот. 4 сааттан кийин чечиш керек аны. Же болсо эгер чечилгенден ал болду иштетилбейт да. Ошол эле айырмасы, ошонун бардыгын азыр бүгүнкү күндө ар бир жазган айтып атат 1000 сомдукту 6000 сомго алды, Минздравда күнөө кетти, Минздрав акчанын баарын чачты. Андай эмес. Мен ошону сиздерге айткым келет, сурагым келет, что элдерге туура маалымат берсеңиздер депчи. ХБнын акчасы эле өзү 1,5 миллион көп турат. Текшерүүлөрдү билесиздер, келгенде патрап келет дагы кереги бар, кереги жокту бизди жумуштан токтотуп коюшу мүмкүн. Эми жумуш токтогонго бизге болбойт. Себеп дегенде биздин чоң жанакы поставщиктердин алдында өзүбүздүн милдеттенебиз бар. Баягы алган ишканалардын алдында өзүбүздүн биздин жоопкерчилигибиз бар. Биз аларга убагында беришибиз керек, биз убагында акчасын төлөшүбүз керек. Токтоп калган болсо булар да анан эртең биз 1000 актансак да булар укпай коюшу мүмкүн. Себептен алат да санкция менен кетет. Мен эми болду, болор иш болду. Келгенде мен көргөзөм, тактайм, кагазды көргөзөм, приходун көргөзөм, алган иштерди көргөзөм. Ошон үчүн бул жерде жанакындай эме болуш керек да. Баягы сиздер көргөзгөндө да жакшылап реалдуу чагылдырсаңыздар бул жакшы болмок. Азаттыкта деле ошентип айтып атпайбы? Жана эмеге бийликке жакын адамдар деп Тоготой деген коом бул биздин айылыбыз. Кашка жол айыл өкмөтү. Биз ошол жердеки мен бүгүнкү мен деле аксакалдардын арасына кирип калып турмун да. Анан булар биз чогулганда баягы жакшылык, жамандык бар, тою бар. Ошондо баягы 2 адам жүрбөйбү, алар менен 3-4 жаш чоң адамдар, аксакал. Анан ошолор болуп бир чогулуп, бир жакшылык, жамандыкта бир туугандарга, элибизге, айылга жардам беребиз деп чогулганбыз. Анан ал ачылганда 3 жыл болду. 3 жыл болду. 3 жылдан бери биз бир да жумуш аткарган жокпуз. Ал эми жанакындай саясатка аралашкан фирма эмес, коммерческий фирма эмес, бул чисто жанакы өзүбүздүн коом. Жанакы ала берди деген ал киши дагы уже давно иштебейт. Иштеген эмес. Ал жанакы иликтөө болуп аткан кезде ал киши иштеген эмес. Бул красная линия именно ошо больной менен иштеген жерге барат булчу. Жанакы 2400гө алганмын деп алар жөнөкөй комбинезон кийип алып деле, очкин кийип алып да баягы сыртта жүрө берсе болот. Бүттөн алган материалга карайт. Ошол кезде материал болгон жок да, эменин ичинде материал болгон жок. Базар жабылды. Ошондо ана вице-премьер Боронов бар болчу, ошол барып ачтыртып базар комдорду. Ошондо 1-2 жыл барбай коюшту, мен ооруп калам депчи. Ооруп калам деп барып ачтырбай койду. Анан көрүнгөн жерден таптык. Бардын тап акыр болбой калганда жанакы анча-мынча жерлерин липучканын ордуна байламайга өттүк. Эмесин башкаларын байлаган өттүк. Буну эл түшүнбөй жатпайбы? Эмне үчүн булар буну көп түшүнгөн жок, түшүнбөй эле бардыгы жанакы одноразовый же болсо сиз айткан жана тиккендер барбы? Анда эмесе мен үйдө отуруп алып меники многоразовый 100 жол жууп кийсе болот деп сата берсем болобу? Болбойт.